Биз түрмөгө которду, түрмөгө кирип баратканда 3 этаж момундай сетка тор деп кой, кинодогудай эле. Түрмөдө детеншнда 43 күн жаттыңызбы? Ооба. Бирок бир убакта мен да Мексика менен келгем дегенди айткандан мындай жазганчыбым негедирчи билбейм. Чегaraдан суу менен кирдиңерби ошондо басып? Ооба. Ар жагында көпүрө деле бар экен. Спорттон сынган башка, жашоодон сынган башка экен да. Ушул жерден жашоосу мени урган да. Баягы мечитке да баргым келбейт, динге да тартпайт. Курсагың тойсо болду, тасаң болду, анан карпаттан $500 төлөсөң болду. Не, ошондо сиз менин түшүнүшүмө караганда Америкага келип максатыңызды жоготуп койдуңузбу? Психологически оорудум да. Андан кийин такси кылдым. Эми чорно рабочийсиң да. Принеси подай. Бул Кыргызстандагы саясатка байланышы барбы же жокпу? Тил билбейсиң, англисче А деген билбейсиң. Thank you'дан башка. Жетпей калат, тиге чал, буга чал, отуруп койчу акча дейсиң. Канча десе $5, $10 деп. Нурсултан Рузубаев менен дагы чыр болгондо ушинтип айтыпсыз да. Как аны айтпайсызбы мисалычы? Дастан сен эмне элди алдап атасың деп атпайбы? Шимшүк көрсө, бул кутурук экен да. Айтып аттı го Бектурлаев. Мен машинамы апардым, анын портуна алып барсам, алар менин адамдарыма кайра айтып атат деп. Комментарийди көрсөң, мен аферист болуп кеткем ужучу. Эмнеге мындай, эмнеге тигиндей? Сен элдин башын айлантып атасың. Бирок тиги ошол эле учурда Бектурлаев деле билген эмесмин деп айтпады мисалы. Жок. Тиги ачыктыкка чалсам же жанагыга мен WhatsApp'тан чалсам албайт. Аскаров да кошулду дагы, жок, Дастан андай болуш мүмкүн эмес деди. Келип бергениңизге чоң рахмат. Ушундай бир ачык маяк куруп баардыгын ачык айтып бергениңизге.